Жалабаттагы Барпа Алкулов атындагы драм театрдын артындагы 6 сотық жер талашта турат. 2008 жылы аталган жер сатылып кеткени айтылат. Театр имараты жана ал жайгашкан жер тилкеси 2002 жылдан тартып Жалабат шаарынын мэриясынын балансында турат. 2002 жылы 54 сотық жерде эле 54 сотық деп эле көрсөтүлгөн дагы жана токтомдо ошо мэриянын балансына өтсүн деген. Анан 2004 жылы булар госакталышыптыр. Госакталганда мына бул арыктан гана биягы театрга калып атат дагы, анан биягы тигемеге чейин болуп атат, мына бул жерге чейин. Тиягы салкындын территориясына чейин болуп атат да. Анан мына бул жерди, аралыктагы жерди булар жеке менчикке сатып берип атышат. 3 адамга да бөлүп сатып берип атышат. 2016 жылы мыйзамсыз сатылган социалдык объекттерди кайтаруу жөнүндөгү мыйзамга таянып, театрдын короосу тосулган. Мындан кийин жер ээси делген тарап арыз даттануусун баштаган. Талаштуу жер тилкесинде өрт коопсуздугун сактоодо колдонулган суу сактоочу кампа да жайгашкан. Биз тоскондон кийин анан жанагы жеке менчик ишканалар адамдар чыгып атат да, биз биякты сатып алганбыз. Качан сатып алгансыңар десек 2008 жылы. Первичный документте бунун баардыгы театрдын жери болуп турат. Анан 78 сотук болгон өзү первичный документтерде. Бүгүн 54 эле сотук деп атат. Биз бу жерди ченеп көрдүк кече 37 эле сотук чыгып атат. Калган жерибиз деле дайынсыз да азыр, бүгүнкү күндө дайынсыз болуп атат. Ал ошол көрсөтүлгөн проектте мына бул жер театрдын охрана зонасы болуп турат. Биз тосконго толук кандуу укугубуз болуп атат да. Бул жагы буферный зона болуп атат. Биягы муниципальный жер, биз аны талашканыбыз жок муниципальный жерди. Бизге мынаны гана калтырып бергиле деп атабыз. Охрана зонабыз жок болуп калып атат да. Театр жамааты буга чейин жер боюнча облустук соттон жогорку сотко чейин даттанышкан. Маселе ишкер тарабына чечилген. Буга нааразы болгон театр жамааты Жалабат шаарынын мэри менен жолукту. Жолугушууга тиешелүү адистер чакыртылып, маселе ортого коюлду. Ал эми Жалабат шаардык мэриясынын жеке тарапка саткандыгы, ал жердин статусу бүгүнкү күндө муниципалдык жер. Ал эми муниципалдык жерди Жалабат шаардык мэриясы жана мэриянын алдында муниципалдык менчик башкармалыгы Кыргыз Республикасынын мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө мыйзамынын талаптарына ылайык ал жерди тескегенге толук кандуу укугу бар. Талаштагы жердин 6,5 метри театрга калган. Ал эми 8 метрден ашыгы эски үй бүлөлүк дарыгерлер тобу менен театрдын ортосундагы жалпы колдонуучу муниципалдык жер болуп калтырылган. Получается, сиздер талашып азыр курулуш куруп алган жер муниципалдык жерге курулуш куруп койгонсуздар. Бул жерден эми вопрос буздуруу жагынан келгенде, курулуш куруп баштаганда сиздер только технический паспортка ссылка кылып атасыздар. Технический паспорт, мындайча айтканда, не является юридическим документом, она отражает технические характеры, точнее, технические параметры, курулган имараттардын тех параметрлери гана көрсөтүлөт. Ал жерде фактически бүгүнкү күндө ээлеп турган аянтыңыздар юридикалык күчкө ээ эмес. Кала мэри тиешелүү кызматтарга маселени 1 айдын ичинде карап чыгууну сунуштады. Тагыраагы театр курулуш куруп алган жерди мыйзамдуу түрдө чечип берүүгө чакырды. 1 айдын ичинде Барпы театрынын забору калып, биз аркага 2 метр 80 сантиметр арка жакта мурун 2008 жылы сатылып кеткен экен муниципалдык жерлер. Ошолордун жетекчилери менен сүйлөшүп, аркага жылдырып берүү жагын мен азыр колго алдым да. Анан Кудай буйруса, булардыкы деле бузулбайт, алар менен сүйлөшүп калсак, алардыкы деле мыйзамдуу жолду таап туруп, ушул маселени чечип берүүгө мен ортого туруп бердим да. Ал эми театр жетекчилиги мэрдин сунушу менен чечимди күтмөй болду. Эгер маселе толук кандуу чечилбесе, анда жогорку тараптарга кайрылаарын билдиришти. 2002 жылындагы 568 токтом негизинде тарыхый, маданий мурас катары сатылбашта керек, берилбешта керек, мамлекеттин өзүндө кылыш керек. Ошон үчүн биз талапты коюп атабыз. Курулуп калган биздин ошол тосулуп калган жерибиз кайра бузулбаш керек. Азыр эми сот ал жакка чечип коюп атат, бузулсун деп. Биз бирок бузулушуна жол бербейбиз деп атабыз. Театр имараты 1960 жылдары курулуп, 1962 жылы театр болуп негизделген. Архивдик документтерде 1957 жылы театр курууга 78 сотук жер тилкеси ажыратылып берилген. Барпа Алкулов атындагы драма театр тарыхый маданий мурастарды коргоо боюнча тарыхый жайлардын тизмесинде турат. Андыктан мыйзамга ылайык анын жака белиндеги жерлер жана курулуштар тарыхый департаменттин уруксаты менен гана жүргүзүлүүгө тийиш. Акылай Карабаева, Аскар Мамайтсаков, Регион.